Günүбүздө коомубузда болуп жаткан эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул аял затына болгон же болбосо жаш өспүрүмдөргө болгон бир зомбулуктар болуп жатат. Балким бул дагы ишенимибиз, баягы өзүбүздүн акылыбызга алып аткан, окуп аткан китебибиздин жүрөгүбүзгө түшүп, ыймандын толук отурбаган себебинен болсо керек. Себеби адам ар бир кылган ишине жооп берерин ишенгенде, ахиретте эсеби бар экенин ишенгенде, ар бир кыймыл аракети түз болмок дейт. Биз үйлөнүп атканда же болбосо ошол аял затын аманат кылып өзүбүздүн коргообузга алып жатканда катардагы бир адамдын сөзүн эмес, кудуреттүү Кудайдын сөзүн Куранда окутуп никеде ушу Кудайдын сөзү менен өзүмдүн камкордугума алдым. Ошонун кандайдыр бир материалдык муктаждыгы болсо, руханий бир муктаждыгы болсо, ошонусун кетирип аманат кылып баягы коргойм деп сөз алып атабыз. Бирок ошону Кудайдын сөзүн ортого коюп алып туруп, бирок аны алып зордук зомбулук кылып, уруп согуп, кандайдыр бир кордукту көрсөтүп, запкыны көрсөтүп, түрдүү акыры өлүмгө чейин барып такалып атат кыла турган болсок, бул Кудай Тааланын алдында дагы жоопкерчилигибизди аткарбаганыбыздын себеби. Пайгамбарыбыздын куттуу бир хадисинде келет, эки жүздүүнүн, мунафыктын 3 белгиси бар дейт. Эгер бир нерсе аманат кылынса, аманатка кыянаттык кылат дейт. Бул аял заты эркектер үчүн берилген бир аманат. Кудум эле курсагын тойгузуп, үстүнө жакшы бир кийим алып берип, колуна бир жакшы айфонду карматкан сыяктуу, ал аял затынын ичиндеги, жан дүйнөсүндөгү ачкачылыкты, ошол жердеги тойбой аткан нерсени тойгузбаса, Кудай Тааланын алдына барганда дагы ошол нерседен суралабыз. Экинчи аманат бул бала. Алла Таалам перзентти каалаганына кыз берет, каалаганына уул берет, кааласа бербей да коет деп Куранда Алла Таалам айтып атат. Ошол берилген аманаттарды бирөөгө зар, бирөөгө кор бала дегендей, ата-энелер баягы зар болуп бирөөгө балага жетпей атса, ошол баласын кор кылып, кордоп, түрдүү зордук зомбулук көрсөтүп атат. Кудай Таалам эгер бүгүн ошол бизге берилген аманатка туура ээ чыкпасак, ар бир нерсенин кадырына жетпесек, Кудай Таалам ал жакшылыктарын колубуздан алып коюшу тез эле. Кудай Таалам баарыбызга чыныгы бекем ыйман, Кудайга болгон ишеним, аманатка болгон жоопкерчилик берген болсун.